Эгерде сизге орто кылымдын Европасы деп айтканда, элесиңизге рыцарьлар турнири, акчумал парикчен айымдар, сөз эшкыбостору, кардиналдар жана башка ушундай сымал каармандар кирсе, анда тарых сизден чыныгы эс оодура турган фактыларды жашырса керек. Кызыктуу дүйнө каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылыштын темасы орто кылымдагы Европанын адамды чочута турган фактылары. Кара тумоо. Кара өлүм оорусу адамзат тарыхындагы эң эле кыйратуучу пандемия катары белгилүү. 14-кылымда ушул үрөй учуруучу пандемиянын айынан 70-тен 200 миллионго чейин адам каза тапкан. Айрым божомолдор менен кара тумоо пандемиясы Гоби чөлүнөн келип чыккан. Изилдөөлөр боюнча Евразиядагы аба ырайынын чукул өзгөрүлүшүнөн катуу сууктун келип чыгышы алгачкы болуп Кытай жана Индиядан башталган. Андан соң монгол аскерлери жана соода кербендери менен кошо Европага өткөн. Ошол доордун замандаштарынын далилдери боюнча кара тумоо оорусунда биринчи болуп калтыратма башталат. Оорукчандар башында ачууланышып, калтырап титирешип, анан жөөлүп чыгышат. Сакталган маалыматтар боюнча оорукчандардын үйүнөн улам сайын жанды жечүү кыйгырыктар чыгып турчу эле. Инфекция андан тышкары борбордук нерв системасын дагы камтып кеткен. Оорукчан адам башында буулугуп бүтүп, андан соң көңүлү чөгүп, коркунуч жана кайгыруу сезими менен коштоп, жүрөгүндө бир кысым пайда болот. Алардын дем алуусу тез болуп, улам кан же суук акыруу жөтөлүнө өтүп турган. Каны кара түскө боелуп, тили дагы карарып кеткен эле. Адам денесинде чаттагы бездин шишигинен бубон түрүндө пайда болуп, карарган жана көгөргөн шишиктер чыга баштайт. Эстөөлөр боюнча оорукчандардын катуу жагымсыз жыты келип турган эле. 1361-1369 жылдары пандемия кайрадан күчүнө кирет, бирок азыраак өлчөмдө. Андан кийин дагы бир нече ирет кайталанып барып токтоп калат. Кыздардын сактык куру. Кыздарына кыздык белгисин жоготпош үчүн, аялдарына болсо ала жипти аттабаш үчүн ата-энеси жана күйөөсү сактык курун кийгизип салышчу эле. Бул шайман көбүнчө учурда темирден жасалып, белине карматылып, аласын жаап өткөн эле. Ала жагындагы темирде атайын зара кылуу үчүн тешиктер оюлган эле. Эң эле кымбат курлар Бергамодо же Венецияда алтын же күмүштөн жасалып, түрлүү асыл таштар менен кооздолсо деле, аларды тагынып жүрүү бул өзүнчө эле азап жана түйшүк эле. Алар денени жоорутуп, чор кылып салчу эле. Кээде курдун астында жара басып кетчү. Шордунун кыйналуу тозокторунан куткарууга чиркөө сотунун укугу гана бар эле. Алар болсо өтө эле муктаж абалда гана кийлигишчү эле. Лондондогу сасык жыт. Орто кылымдагы Лондон чыдамсыз сасык жыт менен жыттанып турчу эле. Шаардын көчөлөрүндө ар кайсы чириген таштандылар, тамак аш калдыктары, адамдын заңдары, хайванаттардын өлүктөрү толуп жатчу эле. Айрым жерлерде булардын аралашмалары ушунчалык жагымсыз жыттанып, анын жанына басып барууга да мүмкүн болбойт эле. Темза дарыясынын абалы дагы өтө начар эле. Касапчылар көгөрүп кеткен этти түз эле бойдон сууга ыргытып салышчу эле. Канды болсо жегине эле төгүшчү. 14-кылымда көчөлөрдөгү жыт ушунчалык чыдамсыз болуп калгандыктан падыша хайванаттарды шаардын ичинде өлтүрүүгө тыюу салат. Эл алдындагы өлүм жазалары. Орто кылымдын жашоосу оюн-зоокторго кедей болгондуктан борбор аянттагы өлүм жазасын көрүп келүү эл үчүн кызыктуу кубулуш десек болот. Мисалы биздин замандагы коркунучтар киносуна барып келгендей сымал. Бирок азыркы адам үчүн мындай кылыктарды көрүп, эс үчүн жоготпой калышы кыйын болмок. Элдерди даргагана өлтүрбөстөн, колуутун кесип, же тирүүлүү өрттөп, андан мурун элинин алдында кадимкидей эле мыкаачылык менен кыйнап зордукка салган эле. Мисалга келтирсек, Генрих 7 падышасы өзүнүн мыкаачылыгы менен таанымал эле. Ага каршы көтөрүлүш башчыларынын бирине эгерде өз эрки менен багынып берсе, анда анын дене мүчөсүнүн бир да тирүү кезинде денесинен ажыратылбайт деген убадасын берген эле. Акыры чындап эле сөзүндө туруп берет. Шордуу чиркөөнүн башындагы мунарада чынжырга илинип, ал жактан күнү-түнү ачкачылыктан, суусагандыктан жана сууктан акырындап жайдан жанын чыгара берет. Толондон тартып, каргалар этин тытмалап салганда жанын берет. Бирок падыша убада бергендей дене мүчөсү ажыраган эмес. Соттолуп кеткен хайванаттар. Сот өкүмүнө адам баласы гана эмес, жаныбарлар дагы тартылып турган эле. Көбүнчө учурда алар адамга жаракат келтиргени же өлтүрүп алганы үчүн жоопкерчиликке тартылчу. Хайвандар арасына көбүнчө иттер, чочколор, жада калса мышыктар дагы соттолуп турчу. Орто кылымдагы Францияда бир жолу уйду дагы соттошот. Ошол жерден аны күнөөлүү деп табышып,
анан дарга асып жатышканда бир топ кыйынчылыктарды көрүшкөн. Акыры барып аны асып өлтүрүшүп, денесин өрттөшүп, күлүн шамалга чачышат. Кирдеп кеткен Европа. Орто кылымдагы Европада элдер жуунушкан эмес эле. Испания падыша айымынын айтуусу боюнча, өмүрүндө 2 жолу эле жуунган, жаңы төрөлгөндө жана үйлөнүү тоюнун алдында. Франция падышасынын кызы болсо биттеп кеткендиги үчүн каза болгон. Рим папасы Климент V өзүн карап жүрбөстөн акыры ишөткөктүн айынан жанын салат. Климент VII болсо котору болуп кыйналып көз жумат. Герцог Нортфолк диний көз карашка шылтоо кылып жуунуудан баш тарткан. Акыры анын дене мүчөлөрү ириңдеп баштаганда, анын кызматчылары герцогду ичирип мас кылышып, уктап калгандан кийин дене боюн жууп чыгышкан эле. Ажаткананын жоктугу. Луврда, Франция падышаларынын хан сарайында бир дагы ажаткана болгон эмес эле. Жада калса атайын жасалган, полунда тешиги бар бөлмөлөр дагы болгон эмес. Өзүнүн ажаттык иштерин короодо, тепкичтерде жана балкондордо жасашкан эле. Меймандар жана хан сарайдагы тургундар зарылчылык болгондо терезедеги текчеге отура калышчу. Же аларга атайын чылапчынды алып келип беришкен. Анан аны арткы эшикке төгүп салышчу. Ошондой көрүнүш Версальда дагы болуп турган эле. Десен Симон герцогунун мемуарларынын эстөөсү менен Людовик XIV убактысында Версаль хан сарайындагы айымдар кээде бирөө менен сүйлөшүү учурунда же Капелла чүркөсүндөгү сыйынуу малында эле бурчка тура калышып эле заара кылышчу экен. Тиш тазалык көйгөйү. Тишти орто кылымда дээрлик тазалашкан эмес. Ошол себептерден орто кылымдагы тиш жулгучтар абдан талап болгон. Алар жарманке учурунда гана келишип, көптөгөн азап чеккендерди кезек менен кабыл алышчу экен. Анткени дарыгерлер сунуш кылган дары-дармектер аларга жардам беришчү эмес. Алардын натыйжасы жок сунуштар болгон эле. Тишти дарылоо үчүн дарыгерлер жөргөмүш желесин, бышырылган сарымсак, курттап кеткен алманы, ошондой эле башка нерселерди колдонууну сунуш кылышкан. Жетилген курагында элдин тиштеринин жарымы жок болуп, айрымдарыныкы толугу менен калбай калган эле. Калктын тишсиз болгон себебинен жер-жемиштер ар кандай бышыруу жолдору менен буламык абалына чейин жеткирилип желген эле. Чийки сабизди жеди деген ойго дагы келген эмес. Рыцарлардын азабы. Рыцардын туулгасынын астындагы кирдеп кеткен чачтарында жана ички кийимдеринде көптөгөн биттер жана бүргөлөр жайнап кеткен эле. Орто кылымдагы Европада мончолор белгилүү болгондо жок эле. Рыцарлар араң дегенде 1 жылда 3 жолу жуунуп турушчу эле. Согуштук жортулда алар күндөп-түндөп темир чарайналарды тагынып жүрүшчү. Анткени анын бирөөнүн жардамы менен гана чечүүгө мүмкүн эле. Аны кийип чечинүү тартиби 1 сааттай убакыт алчу эле. Айрымдары болсо ошол себептерден чарайнанын ичине эле заара кыла беришчү.